Geçen bana lötçük aytып атат. Men bir ayda деген самолет айдаганды үйрөндүм деп атат. Bu ne деген bu? 10 ай өтө көп убакытты кетирет, каражатты кетирет. 10 жылга созса дагы маселе анда эмес, маселе айдоочулук күбөлүктү берип аткан органда. И закрытие школ по автоводительским удостоверениям. Эти доводы на сегодняшний день, я думаю, требуют тщательной проверки и вынесения решения. Бул жолу жогорку кеңештин күн тартибинен ар кандай маселелер алынганына карабай, айрым депутаттар бир топ көйгөйлөрдү көтөргөнгө жетишти. Алсак учурда коомчулукта кеңири талкууланып жаткан такси айдоочуларын лицензия алуу мөөнөтүн жылдыруу, айдоочулук күбөлүктү алуудагы 10 айлык окуу, чет элдик номерлүү автоунаалар, коррупциялык иштер жана башка социалдык көйгөйлөр айтылды. Эл өкүлү Дастан Бекешев лицензия ала элек, айдоочулар көп болгондуктан таксинин баасы кымбаттай турганын эскертип, 1 февралга чейинки мөөнөт жетишсиздигин белгиледи. Такси услуга өтө кымбаттайт. Бир топ эле жумушсуздук болот да. Бул бир маселе, ошону комитет караса. Экинчи маселе ошол эле авто мектептер боюнча бир топ эле кайрылуулар келип атат да. Аз келгенсип мейли аларды жабышты. Кээ авто мектептерди таптакыр эле жабып, мүлктөрдү бербей жатышат да. Мына ошол эле Досавто 12-чи микрорайондо полностью жаптырды, а ошол имараттын ичинде башка ишкерлер бар, швейниктер бар, бербейбиз дейт. Туура эмес дейм. Үчүнчү маселе мына ошол эле айдоочу күбөлүк. Биз уже канча нече жолу бул жерде айтып атабыз, бирок укпай жатышат да. 10 ай өтө көп убакытты кетирет, каражатты кетирет. Даже тияка бияка ошол авто мектепке барган үчүн бир топ эле каражат кетет. Ошол маселени комитет карап чыксын да. Давайте ошол эми өзүбүз эле бул маселени көтөрөлү. Төртүнчү маселе бул Россиялык номер менен автоунаалар. Эми буну дагы бирдеме кылыш керек да. Мына уже канча ай штраф стоянкада жатат да. Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Дагы нипах вирусу таркалганы жөнүндө айтылып атат. Ошону биздин Министерство здравоохранения өкмөт тарабынан кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Алдын алуу чаралары көрүлүп жатабы? Себеп дегенде мындан 6 жыл мурдагы ковидте бир топ жарандарыбыз өтүп кеткен тилекке каршы. Ошол кемчиликтерди биз эске алып, ошол вирустун алдын алган иш-чараларды жүргүзсө деген сунушум бар эле. Эл эмнегендир мындай чындыкты айткандан коркуп, анан айта албай, бирок ошол жерлерди саткан балдар кандайдыр бир сыйкырдуу күчтөр менен кайра жумуштан жумушка көтөрүлүп, кызмат орду көтөрүлүп баратат. Бул эмне жерди сатканы үчүнбү? Мага кече күнү мына Лейлек районунан толтура эл келип, даже звонок болуп, мына соту болду, бирок жумуштан четтетилди, кайра эле жумушунда отурат деп айтып атышат. Айдоочулук күбөлүк үчүн окутуудагы 10 айлык мөөнөттүн айланасында башка депутаттар да баш катырып, сунуш пикирлерин кошумчалашты. Тез аранын ичинде муну парламенттик өгөйлө кылбасак болбой калды азырчы. Ар ким ошол сунуштап аткан 10 айда аткан киши өзүнүн деңгээлине салыштырып 10 айда атат болуш керек. Себеп дегенде мен 2 айда, же болбосо 3 айда окуп ала турган адамдын укугун тебелеп, мен 10 айга макул болуп, эмне үчүн макул болушум керек? Кече мына лётчик айтып атат, мен 1 айда деген самолет айдаганды үйрөндүм деп атат. Эмне деген бул? Муну тез аранын ичине карабасак болбойт. Азыр мына чыңалуу күчөп баратат узечи. Бүгүнкү күндө ушул 10 айлык айдоочулук күбөлүк бул акылга сыйбайт. Бул үчүн мен каршымын. Ошол эле кезде ушул айдоочулук күбөлүктү берип аткан мектептердин билим программасын, ошолордун концепцияларын, ошолордун бир учебный практикалык сабактарын жакшыртышыбыз керек, ошол боюнча ишке кетиш керек. Бирок мен ойлойм азыр бул көйгөй мекеменин өзүндө болуп атат.
ушул нерсени белгилеп коеюн дедим. Рахмат. Жыйындын жүрүшүндө Нурланбек Тургунбек уулу сынакта тандалган гиминдин варианттары профилдик комитетте четке кагылганынын себебин түшүндүрдү. Төрага гимин эркин, тойлордо да ырдай тургандай болушу керектиги жана жаңы гимин жазууга кайра сынак уюштуруларын билдирди. Биз келечекте кыргыз эли 7 жашар баладан 1-класстын окуучусунан 70-80деги карыяга чейин эркин гиминди бардыгы ырдаш керек жана текст да ошого ылайыктуу жазылыш. Уулумарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу орун менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга орну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Керек деген максат. Анан мен мына гимин жаза турган, кийинки конкурска катыша тургандарга айтып коет элем. Мына бардыгы марш түрүндө жазылганда бул маршты бардыгы ырдай албайт. Ошон үчүн эркин болуш керек. Жанагы кыргыз жерине окшогон, мекени мейкинге окшогон мындай эркин жазылыш керек. Музыкасы дагы биз баягы советтик түзүлүштөгү марш стилинен кетишибиз керек. Мына ошондо өзүңөрдү убара кылбай ушундай эркин жазсаңыздар, биздин бардык жарандарыбыз жеке эле бир мамлекеттик же саясий иш-чараларда эмес, ар кандай мааракелерде, тойлордо да ырдай тургандай гимн болуш керек. Биз максатыбыз ошол. Ошондуктан биз аны четке кактык. Жыйында жогорку кеңештин депутаттары 2025 жылдын 9 октябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы жана Сауд өнүктүрүү фондунун ортосундагы мамлекеттик мектептерди куруу фаза 2 долбоору боюнча кредиттик макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун карап, экинчи окууда кабыл алды. Анын алкагында эл өкүлдөрү долбоор боюнча демилгечилерге суроолорду узатышты. Урматтуу министр, бул экинчи фазасыз да турабы? Уландысы болобу? Мен ошону сурайын дегем. Үчүнчү фаза деген болобу? Дагы башка ушундай мектептерди колдоого ушундай кредиттер болобу деген суроону тактоо иретинде берейин дегенбиз. Эгерде ушундай болсо, дагы үчүнчү фазасы болсо, эртерээк алып келиңиздер, биз колдойлу. Анткени жерлерге барганда ар бир айылда ушундай муктаж мектептер бар экен. Ошолордун тизмесинде мен колумда турат. Кааласаң сизге да жөнөтүп коеюн. Сауд өнүктүрүү фондунун проекттер боюнча биринчи фазасы ийгиликтүү ишке ашырылды. 28 мектеп, 2 бала бакча салынды. Бүгүнкү күндө экинчи фазасы боюнча жумуштарды алып барып атабыз. Буга ылайык 13 объект салынат. Ал эми үчүнчү фазасы боюнча биз ушул сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Албетте болот. Мындан тышкары айта кетчү нерсе, ошол эле фонддун жетекчилиги тарабынан ушу биринчи фаза боюнча эң жакшы деген бааны алдык. Бул жакшы көрсөткүч. Ал эми экинчи фазасы боюнча да эң жакшы деген бааны алганга аракет кылабыз. Жана үчүнчү, төртүнчү керек болсо дагы көптөгөн фазаларды аткарууга биз дайынбыз. Маалым болгондой, мамлекеттик мектептерди куруу фаза 2 долбоорун ишке ашыруунун алкагында макулдашуунун шарттарына ылайык 187 миллион 500 миң Сауд реалын тартуу каралган. Бул 50 миллион АКШ долларына барабар. 25 жылдык мөөнөткө анын 5 жылы жеңилдетилген мезгилди түзөт. Жылдык пайыздык чени 1,5%. Төлөмдөр жылына 2 жолу жүргүзүлөт. Долбоордун башталышы 2026 жылдан жана 2029 жылы аяктоо пландаштырылган. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы.